Ассаламу алейкум, достор. Hyundai Getz унасын кантип климат контролду чечүүсүн айтып берем. Кимгедир бул видео керек болуп калышы мүмкүн. Getz бар, унасы бар досторго жиберебиз. Эң алгач мен бул жактан бардачокту чечебиз. Бардачокту чечкенде мо климат контрол. Ушунун бир тросу келип моого кадалат. Мынага кадалат. Бул жакта үстүндө мындай басмайы бар. Мындай басып туруп тартса чыгат. Ошону бошотуу керек. Андан кийин бул жактан водительский жактан бул жакта шифканы чечип, бул жакта эки трос кадалган. Эки трос кадалган бири. Мынакей достор. Могу эки трос кадалган. Андан кийин бул климат контролду кармаган бул жакта 1, 2, 3, 4, 5, 6 пистону болот. Обычный мондай афишка чечкен эмелер менен чечсеңиздер жакшы, бул коопсуздугураак. Биринчи астынан тартасыздар, мындай тартып, андан кийин боковойунан, андан кийин үстүнөн бул жеринен чыгарсаңыздар кичине кооптуураак, анткени могу четтеринен тарсаңыздар чыгат. Чыккандан кийин эки штикер, бирөө поворотникке, бирөө фотофарникке келген экен, противотуманкага келген. Штикерлер мындай үстүнөн басылат, аварийканыкы, андан кийин туманниктики астынан басылат. Кырс басып чыгарасыздар. Андан кийин астынан мындай эки штикер келген. Бири мындай болгон штикер. Экинчиси мо бирөөсү эскиси экен, мо жаңы коюлган. Бул деле үстүнөн басылат. Ушундай кылып чыгарсаңыздар болот, достор. Кимгедир пайдалуу болсо, лайк басып, досторго жиберип коебуз. Көрүшкөнчө, достор.